Жээнбековдун кудасы Абжалиевдин байлыгынын тизмеси жана сүрөттөрү. Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиев мыйзамсыз баюуга шектелип жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы эл өкүлүнүн байлыгын жарыялады. 20 элиталык батир, Бишкек шаарынын ВИП шаарчаларындагы турак үйлөрү, Ысык көл облусундагы пансионаты, Ысык көл менен Чүй облусундагы жер тилкелери, Түркия менен Баэдеги кыймылсыз мүлктөрү, Бишкекке көп кабаттуу үйлөрдү жана коммерциялык объектилерди курган курулуш компанияларынын бирине инвестиция жасаган. Таш көмүр жана алтын чыккан кендерге инвестиция жасаган. Белгилей кетсек, Абжалиев мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, анын уулу Жээнбековдун кызына үйлөнгөн. Булак Кыргыз кабар. Финпол салыктан качкан Билайн компаниясынан 112 миллион сом өндүрдү. Билайн соода маркасы менен таанылган Sky Mobile компаниясы мамлекетке келтирген зыяндын 112,1 миллион сомун бюджетке кайтарды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматта аталган компания салык төлөөдөн качканы аныкталып, 2019 жылдын ноябрында Жазык кодексинин 232 экинчи бөлүгү менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Мунун алкагында Финпол Sky Mobile жоопкерчилиги чектелген коомуна текшерүү жүргүзүп, натыйжада компания кирешесин жашырып, өзгөчө ири суммадагы салык төлөбөй койгонун ачыкка чыгарган. Үстүбүздөгү жылдын 11 февралында тергөөнүн жүрүшүндө аталган компания мамлекеттик бюджетке келтирген 112 миллион 103 миң 243 сомдук зыянын ордун толтурду деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта Финпол тарабынан экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана зыянын ордун толтуруу иштери улантылып жатканы белгиленет. Булак Спутник KG. Шаардык сот Кубанычбек Жумалиевди камакта калтырды. Бишкек шаардык соту 1 мартта жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын өтүнүчүн карады. Аны үй камагына чыгаруу тууралуу арызды канааттандырган жок, камакта калтырды. Бул тууралуу адвокат Бактыбек Жумашев Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматты шаардык соттун да ырасташты. Жумашев соттун чечими негизсиз экенин жана депутатты жактоо боюнча аракеттер улана турганын кошумчалады. Улуттук коопсуздук комитети Кубанычбек Жумалиевди 4 февралда кармаган. Булак Азаттык. Садыр Жапаров парламенттик шайлоо күзүндө өтөт. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоо ушул жылдын күз мезгилинде болорун билдирди. Бул маалыматты президент Садыр Жапаров Кайзен форум басылмасындагы маегинде айтты. Жапаровдун айтымында белгисиз мөөнөткө жылган парламенттик шайлоо күзүндө өтөрү күтүлүүдө. Биз учурда өлкөдө акыйкаттыкты жана мыйзамдуулукту орнотуу менен алекпиз. Албетте мунун баарын жасоого 1 жыл аздык кылат. Жок дегенде 2-3 жыл керектелет, деди өлкө башчы. Булак Кыргыз кабар.